Эгерде 20-жылымга bir кыргыздын атын бериш керек болсо, бул ойлойм Чыңгыз Айтматовдун атын бериш керек деп. Акыркы 20-жылым бул Айтматовдун доору болду. Кыргыз элинин руханий өсүп өнүгүш үчүн, дүйнөлүк жетишкендик үчүн, кыргыз элин дүйнөгө таанытуу үчүн мына ошону элге жайылтууда быйыл улуу Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгы биздин жогорку кеңештин депутаттары жакшы демилге баштап, жакшы саамалык баштап, ошол демилге мага келген экен. Бүгүн ошол эстафетаны улантып, мен тийиштүү биздин бөбөктөргө ошол китептин 8 томдугун белекке берген турам. Чыңгыз Айтматов кайтыш болгондон кийин бул эми Кыргызстандын деңгээлиндеги адам эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги адам. Анан дүйнөдө Нобель сыйлыгына белгилүү, эми ал деңгээлге чыгыш кыйын албетте. Бир өзгөчөлүгү Чыңгыз Айтматов ошол парламенттин депутаты да болгондо. Анан 8 өлкөнүн парламентарлык шериктештик уюму бар. Ошого мен демилге келип биринчи жогорку кеңештен өткөздүм. Комитеттен, анан кийин жогорку кеңештин пленардык жыйынынан. Анан 8 өлкөнүн спикерлери колдоп 2013-жылдан баштап биринчи сыйлык берилип баштады. Кайсы бир учурда Айтматов менен замандаш болуу да бир чоң сыймык болуп аталып калат болуш керек да. Эл өкүлү улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 8 томдук китебин өлкөнүн жаш шахматчыларына тапшыруу менен бирге аларга кең келечек каалап, Залкар жазуучубуздун 5 чындыгы тууралуу аларга кененирээк айтып берди. Айтматов биз үчүн улуттук чоң сыймык. Комуз, боз үй, калпак, кыргыздын ала тоосу сыяктуу бул Айтматов да кыргыздын руханий символу болуп калды. Биз Айтматов жөнүндө көп айтабыз. Айтматов ар биздин жүрөгүбүздө жашайт. Бирок Айтматовдун бөлөк жазуучулардан айырмалап турган бир 5 өзгөчөлүгү бар да. Келагай, акыбыздар. Ушул Айтматовдун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсүн эстафетаны сиз кимге узатасыз? Мен кийинки эстафетаны жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбековго узатам. Жана бул окуучулар менен жайында мен кездешип, Чыңгыз Айтматов жөнүндө лекция окуп берүүгө даярмын.